Pay. Қараңыздарчы, қандай ғана сонун жери. Урматтуу мекендештер, шашылыш түрдө эс алуу жайы сатылат. Бул Бишкектеги объездная трассанын боюнда биринчи линияда жайгашкан, жаңы курулган, бирок иштетиле элек. Эс алуу жайы дегенде балык багытына багытталып курулган эс алуу жайы. Бул жакта мына 150 чарчы метрлик имарат, банкетный залы жана 5 кабинасы бар, 3 балык бассейни бар. Бул болсо мына биринчи бассейн, ортодо 30 метрлик узундукта экинчи бассейн, ал эми үчүнчүсү төрдө жайгашкан. Чегаралары анык, жер аянты документально 10 сотуктун тегерегинде, ал эми прилегающий кошумчасы менен андан да көбүрөөк. Ылдыйга чейин барып такалат, бул жагы эгин талаага чейин барып такалат туганда. Аябай жакшы жерде, суусудагы жер астынан чыккан артезиан таза суу. Балык чарбасына өтө мыкты эс алуу жайы. Бул жакта көрүп турасыздар, ашканасы курулган. Мен азыр сиздерге дарегин так түшүндүрүп коеюн, анан кайра кирип сиздерге бүт баарын обзор кылып түшүндүрүп беребиз. Бул эс алуучу жайды ээси акча керек экен, шашылыш түрдө 120 000 долларга сатууга койду. Биринчи линияда жайгашкан. Баасы 120 000 доллар кеми бар. Эми түшүп берет. Документтери бар экен, так экен, жашыл китеп көп жылга алынган тугандар. Мына объездная трассасы, муну менен сиздер түз кете турган болсоңуздар, Сокулук жакка, Унаа базар тарапка, оңго бурулуп аэропорт жакка барасыздар. Фучик бул жак менен өткөн. Мына бул тараптан тугандар Фучиктен бөлүнүп, Пригородныйга келип, Юбилейный көчөсү дал ушул жерден объездная айланма трасса менен кесилишет. Бул дагы эми Дордой жактан келе жатканда объездной менен Пригородныйдын Юбилейный көчөсүнүн кесилиши ошондон өткөндөн кийин эле оң жакта турат. Биринчи линия жолдун бою. Бул жака атайын мына жарыктарын койгон. Бул жер эми тегиздеп бир аз шарт түзүп койсо, унаа токтотуучу жайлары болот. Продаю этно чайханы деп жазып койгон, көрүп турасыздар. Маалыматтары бар. Биз экранга телефон номерларында жазып койдук. Ошол номерларга чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Көчө жакта дагы унаа токтотуучу жайлары бар. Ал эми ылдый жакка түшкөндө мына бул жактарындагы сүрүп, тегиздеп, бетон куюп, шебен төгүп, кааласаңыздар асфальт басып, чиймесин чийип койсоңуздар, мына бул жерге дагы бир 10-15 машина батчудай нарагырака чейин кеңейтсе. Бул жагына деле мына бул жагы сайдан өткөн сууга чейин аралыгы кеңири. Бул жерде болсо жанагы биз өткөндө көрсөттүк эле, бетондон үй куруп саткан заводдун территориясы. Үй заводдун жанында да. Дареги менимче сиздерге түшүнүктүү болду. Эми кирели дагы чекеден сиздерге көрсөтүп берели. Мына караңыздар. Бул жагы тетиги дарактардын ортосу менен кеткен сетка тосмо бар. Бул жагы бүт газон эгилип, гүлдөр эгилип, тапчандар коюлса, төргө чейин. Мына бул жерде балыктар сүзүп турса, балыкты тутуп алып эле бул жакта ашканада кууруп эле кардарларга бере берсе боло берет. Кышы жайы иштетсе болот. Өзү ушу ылдый кеткен ушул катар бүт эле балык чарбалары. Мына биринчи бассейн, көрүп турасыздар. Бассейнди курган боюнча иштеткен эмес. Балык салы эле курулган боюнча турат туганда. Бул биринчи бассейн, тереңдиги бир 2,5-3 метрдин тегерегинде, узундугу бир 10 метрди чамалайт, туурасы 6-7 метр чыгат экен. Кооз бассейн, этно бассейн болгон. Мына көрүп турасыздар, стойкаларындагы тургузуп, жанагы этно жип тартканга, ар бирине электр тогун алып келип, үстүнө шар лампасын койгонго, кооздогонго аябай жакшы маани бериптир. Бул биринчи бассейн. Ага чейин мына имарат тууралуу дагы айта кетели. Бул эми бер жагы банкетный зал, нар жагы 5 кабинасы бар. Этно дегенде ушу ылай шыбак болгон, ичи сырты. Бүт жыгач кругляктардан курулган этно стиль тугандар. Бул экинчи бассейн, суу бул жерден ашып экинчи бассейнге өтөт. Туурасы 2 метр, узундугу 30 метр экен тугандар. Көрүп турасыздар, тереңдиги 2,5 метр чыгат. Узун бассейн, эки жагына тең 2,5-3 метрлик көрүп турасыздар. Стяжка куйган наркы бетинде да, берки бетинде да. Эки жагына тең кичинекей тапчандарды же болбосо жанагындай беседкаларды коюп коюуга атайын бел байлаган. Мына ал катарлар бүт тапчандын ордулары тугандар. Мына биринчи тапчан коюлган. Ушул катарга
дарактарды аралатып, наркы катар, берки катар кылып, 2 катар тапчан кое турган болсо, стоянкага чейин. Анда ушул катарга эле бир 20 чакты тапчан сөрү коюлат да. Ошонун бардыгына кардарларды отургузуп тейлей берсеңиздер болот иншаллах. Ал эми ылдый жагы болсо, жеринин чек арасы төргө чейин барып такалат. Мына бул жагы мына дарактардын наркы чекеси менен түз ылдыйга жүрөт. Оң тарабы болсо мына сайдаккан сууга чейин. Бул жагы тигинде сырткы ажатканалар турат. Ошол ажаткананын нар жагындагы сетка тосмого чейин барып такалат. Кийин кеңейтип, чоңойтуп, бул жактарды дагы камыштарды, чөптөрдү алып, жашылдандырып, жарыктандырып, бул жакты дагы кооздоп, благоустройствосун жасап, ушундай кылып бүтүрүп алсаңыздар болот. Эми ушул жерди бир гүлдүрөтүңүздөр. Менимче сонун болчудай да, машаллах. Мына экинчи бассейн 30 метр келип, ушул жерде мына сетка тосмо менен суу нары ашып, мына бул экинчи бассейн. Экинчи бассейнге дагы балык салынат, андан ашып суу нары сайга агып кетет. Көрдүңүздөр, мына бул имараттагы узундугу 30 метр, туурасы 5 метр, 150 чарчы метр чыгат экен. Биринчи кабина, экинчи кабина, үчүнчү кабина, төртүнчү, бешинчи кабина. Мынаны караңыздар. Дарактын астынан казып өтүп кетиптир. Даракка тийбептир, машаллах. Азыр эми туугандар, мына бул 3 кабина. Мен көрсөтпөй эле коеюн. Бардыгы бирдей эле экен. Бул жакта экөөсү бар экен, ошо экөөсүнү көрсөтөйүн. Мында болсо ортодогу кабина, наркылары деле ушундай. Ичинен бүт кооздолуп, ылай шыбак, саман шыбак менен шып алган. Азыр ушундай стилге өтпөдүкпү? Туристтер да аябай кызыгат. Өзүбүз үчүн дагы натуральный жакшы болот. Жарыктарын койгон, мына бра лампаларды, үстү жагын караңыздар, кругляктарды таштап натуральный жасаган. Пардаларын илген, терезесин койгон, полунан линолеум төшөптүр туугандар, сону кылып жасаган. Ар бир кабинанын узун туурасы 3/5, 15 чарчы метр чыгат. Эшиктери дагы атайын жыгачтардан коюлган. Андан кийин бул жакта дагы бир кабинасы бар. Азыр бул жерде ошо карап жашашат экен, мына көрүп турасыздар. Экинчи кабина, муну дагы ошо бра лампаларды коюп, сону кылып жасап койгон. Шыбагы, ылай шыбак. Үстүнө мына чоң лампаларды коюп чыккан. Баары сонун, идеальный туугандар. Мына жакта банкетный залы бар экен, аны деле сиздерге көрсөтүп коелу, Бул жакта банкетный зал, чоңураак. Көрүп турасыздар, мунун узундугу бир 10-12 метр чыгып калат экен да. Оңдо солдо чыгыш батышында 2ден 4 терезеси бар экен. Туурасы 5 метр, узундугу бир 12 метр чыгып калса керек. Лампаларын бардыгын койгон, пардалары илинген, полуна стяжка куюлган туугандар. Каласаңыздар жыгач пол кылып койсоңуздар боло берет. Потолоктору, лампалары бардыгы сонун жасалган. Мына көп деле чыгаша кылган эмеси. Көрдүңүздөр, сонун жасаган да зато. Натурально да. Эми туугандар, мына ашканасын көрсөтөлү. Мына жерден наркы өткө өтө турган кичинекей көпүрө кылып коюптур. Тиги сайда болсо, жогорудан келген артезиан суу агып турат экен. Туп-тунук, таптаза, муздак артезиан суу. Ошол жерден эле насос менен электр тогуна туташтырып эле бул жака мына бассейнге сууну тартып чыгарып коюптур. Бул жагы болсо жеңил конструкция менен курулган. Наркы төрдө болсо ажаткана, душу бар экен. Сайдингтер менен сырткы фасады кооздолуптур. Мына бул жагы ашкана. Көрдүңүздөрбү? Ашкана, үстүнөн жылууланган, ичинен шпатлевка тартылган, шкафтар коюлуптур, суулар чыгарылыптыр, вытычка коюлуптур. Бул жагы эми ашкана экен. Бүт электромонтаждары дагы жасалган. Ушул туугандар эс алуу жайын шашылыш түрдө $120,000 сатууга коюп жатат. Эгер жаккан болсо, эртерээк сүйлөшүп, эртерээк келишиңиздер. Биз экранга телефон номерларын жазып койдук. Кааласаңыздар, биз деле ортого түшүп, сиздерге алып беребиз. Кааласаңыздар, кийин сатып деле бере беребиз. Тез кабар кыймылсыз мүлк агенттиги, биз риэлторлор командасы сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Жакшы жери туугандар, келечеги бар да. Негизи балык чарбачылыгы аябай жакшы, анткени азыр биздин элибиз балык жеп үйрөндү. Кимге жаккан болсо, алыңыздар, ушул жерди гүлдүрөтүп иштетиңиздер. Бүгүн мындай көрүнгөнү менен бир бел байласаңыздар туугандар, менимче бир $5-10 миң түшүп берсе керек. $120,000 деп атса, 110го береби, 115ке береби, билбейм. Эми бул жагын өзүңүздөр сүйлөшүп келишип аласыздар да. Ушунча акчаны сарптап сатып алсаңыздар, документальный өткөрүп алсаңыздар,
Anam bu жерге дагы bir 15-20 ming dollar sarıttasаңыздар туғандар, анда вообще сонун болот да. Сразу балыкты алып келип салып ишти баштай бересиздер. Элибиз балык жеп үйрөндү. Алыш керек бул жерде, иштетиш керек. Кызматыңыздарда Атакул Жалилов болду. Тез кабарды дайым көрүп туруңуздар. Лайк басып, комментарий жазып, бул видеону башкаларга жөнөтүп бөлүшүп коюңуздар. Тынбаңыздар, уктабаңыздар, алыңыздар, иштетиңиздер. Bir жерде турмай жок туғандар. Бизнес кылалы, бизнес. Макул, тынч болуңуздар. Аманчылыкта көрүшүп туралы.